маселеси боюнча берип атпайсыздарбы, жакшы жаман козгоп атасыздар да. Анан эми ушул ыйман маселесин коомчулукка кимдер түшүндүрүүсү керек? Менин биринчи суроомда. Анткени мусулман дининде айтып атат эмеспи? Ислам дининде адам өзүнүн жүрүш турушу менен динди таратуу керек депчи. Көпчүлүк молдолорду карап көрсөк, дин жолундагы адамдарды мурунку эми суктанаарлык адамдар эмес, мурун көбүнчө ичке ушундай адамдар болот атат. Анан биз ушундай адамдар ыйман маселесин түшүнүп алабы деген бир маселе келип чыгып атат да, ушул суроого жооп. Рахмат. Кыргыздан айланса болот. Жана мен да ушуну көп айтам. Кереген сага айтам, келини мук дейт. Мен ушул суроо мен жөнүндө болсо керек деп атам да өзү. Биз деле мурда тооба кылдым эми. Кудай кечирсин, кылбаганды кылып жүргөн балабыз. Эми бүгүн ыйман жөнүндө сүйлөп атабыз да. Ошо туурабы эми? Же балким ушу энеден туулгандан баштап эч күнөө кылбаганын түшүндүрүү керек. Жок, билесизби, Кудайка? Далай лама келиш керек дейм. Жок, Кудай Таала пайгамбар саллаллаху алейхи айтат. Алла Таала күнөөкөрчүлүк жасап туруп кайткан кишини күнөөкөрчүлүк жасабай туруп Аллага келгенден жакшыраак көрөт дейт да. Күнөө кылып күнөө кылып туруп кайткан адам жакшыраак. Эмне үчүн дегенде карап көрүңүз. Адам Омар радиаллаху анху, өзүңүздөр билесиздер, исламдын алгачкы доорунда эң бир мыкаачылардын бири эле. Бирок кийин ал исламга келгенден кийин ал канчалык исламга, динибизге эмне кылды? Салым кошо алды. Эмненин натыйжасында аны келип туруп Умар өткөнкү өмүр жөнүндө айтасыңбы дегенде айткан, сокур таягын жоготсо бир эле жоготот, мен жоготкум келбейт деген. Бул эмне жөнүндө сөз кылат дегенде, адам, биз жогору жакта айттык, чыныгы ырахаттуу жашоону көргүзү келсе, анда ыймандан багыт издесин. Ошондуктан мен эжекем айтат элем, эгерде сиз уруксат берсеңиз, жооп катары ыйман маселесин жеткизүүгө келген учурда жооптуу адамдар жеткириш керек. Ыйман маселесине ким жооптуу дегенде бүгүнкү күндө диний кызматкерлер. А эгерде диний кызматкерлердин арасында ким келип туруп кеше күнү арак ичип жүрүп бүгүн жолуна түшүп калган болсо, ыйман жолуна, анда сиз келип колунан өп, бутун жыттап туруп, анан кийин айнанайын мен дагы сага окшоп ошол жолго өтөйүнчү деген. Себеби дегенде адам аракка көнсө, же кайсы бир айталык, кайсы бир зыяндуу дарттардын бирине, адаттардын бирине жабышкан болсо, андан чыгуу үчүн адамга өтө чоң эрк керек. Ал жерге бир чоң чечкиндүүлүк керек. Ал жерге чоң акыл керек. Ал жерге чоң ыймандын күчү керек. Ал жөндөн жөн эле бүгүн тияка караганда биякты жакшы көрүп калып эле басып калды дегенге болбойт. Мен өзүмдү мактагым келбейт, устат. Бирок мага да ушу көп айтат. Мына кече жалаң кыздар жана мен деп жүрүп эле бүгүн намаз окуп, элди ыйманга чакырып, койчу эсен болду. Мага көп айтат. Мен көнүп деле калдым. Көп жерге барсам өзүм айтам. Мен ушу кече эле жалаң кыздар жана мен деп жүргөм. Эми ушу бүгүн ушинтип калдык эми. Силер деле келбейсиңер деп. Мен сизди сөзгө тартайын. Коомдогу бүгүнкү ушул стереотипти кантип жеңсек болот? Бул адамдагы өнүгүү го, туурабы? Ыйманга келүү адамдагы өнүгүү. Бирок биздин коомдо көп ушундай ойлонот экенде, бул ичип жүрөбү, ушу алкаш бойдон өлүп кетиш керек да эми. Эч качан ал намаз окубаш керек жана молдочулук да кылбаш керек. Болду, бул алкаш бойдон өлүш керек. Молдо киши бул бүттү, самолет менен, вертолет менен алып келип коюп койгон, эч күнөөсү жок болуш керек. Коомдо ушул ойду кантип жеңсек болот? Акыркы чындык болуп калат экен да. Ошон үчүн мындай аалым кишилер, такыба кишилер дуа кылганда өмүрүмдүн эң ыймандуу, жакшы бөлүгүн өмүрүмдүн аягына ташта деп сурашат экен да. Ошон үчүн баягы мурдагы мезгил өтүп кеттиби, кайра келбейт. Ошон үчүн мурдагы адамдын өтүп кеткен сапаттарын деле кайра эскере берүү туура эмес. Тилекке каршы мурда бир ийгиликке жетип жүргөн адам ооруп калса, же кедерине кетсе, алкаш болуп калса, анда сөз кылат. Бирок мурда бир адашып жүрүп, туура жолго келип, азыр ыйманга кызмат кылып аткандар болсо, булар деле сындайбыз. Эми адамдын табиятында мындай сындоо бар экен да, бирок сынчыны сыңар өтүгүн майрык дейт. Бул дагы бир пайгамбарыбыздын ушундай бир насааты бар экен. Бирөөнүн кемчилигин көрүп туруп сындаган адам ошол нерсе башына келмей сайын өлбөйт. Кыргыздар азыр айтып атпайбы? Мурда бирөөнү сындасаң дейт, жер айлангыча келчү эле. Башына келет. Жер айлангыча келчү эле, азыр такыяң тегеренгече келип калат депчи. Ошон үчүн колдон келсе тилди тыйыш деген ошол да. Бирөөнүн жамандыгын, кемчилигин айтпаш, бул дагы ыймандын белгиси.